Өлкө башы Садыр Жапаров аралыктан иштөө режимине өттү. Өлкөдө бир суткада 234 адамдан COVID-19 табылып, 7 бейтап каза болду. Кыргызстанда 54.101 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бажы кызматы жыл башынан тарта аткезчиликке байланыштуу 1000 укук бузуу фактысын аныктады. Бишкек шаарында самбо боюнча эл аралык турнир өткөрүлөт. Өлкө башы Садыр Жапаров алдын ала пландаштырылган эл аралык иш-чараларга байланыштуу аралыктан иштөөгө өттү. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жарыяланды. Садыр Жапаровдун мындай кадамга барышына өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал эске алынган. Мамлекет башчысы ишин онлайн форматта улантып, өлкөдө болуп жаткан бардык окуяларды көзөмөлдөп турат. Жапаров ушул айдын этегинде Москвага иш сапар менен бара турганы белгилүү болгон. Ал 10 майда Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Маалыматка караганда, жолугушууда Евразия экономикалык интеграциясы тууралуу сөз болот. Жамааттык коопсуздук келишим уюму, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында аймактык коопсуздукту камсыз кылуу маселеси көтөрүлөт. Кыргызстанда 18 майга карата коронавирус дагы 234 адамдан аныкталды. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Анын айтымында, Бишкекте 112, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 81, Ош облусунда 6, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 282 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 187, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 61, Ош облусунда 5, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 12, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 1 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1605 бейтап, амбулатордук түрдө 2465 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1191 бейтаптын абалы орто оордукта, 413 адамдын абалы оор жана 86 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4555 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4490 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 100.966 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 94168 киши айыгып чыкса, 1718 адам каза болду. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавируска каршы 6295 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 2196-сы экинчи доза алгандар. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча 54101 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150.000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20.000 дозасы, 10 майда дагы 20.000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Үстүбүздөгү жылдын 4 айында бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмдөрү тарабынан 1000 укук бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу ведомствонун басма-сөз кызматы билдирет. Анын ичинен бузуулардын бирдиктүү реестрине 911 факт катталып, козголгон иштер боюнча 3.841.500 сом суммасында айып өндүрүлгөн жана 20.181.571 сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрү төлөнгөн. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 89 факт катталган жана 48.738.740 сом суммасында келтирилген зыян өндүрүлгөн. Мындан тышкары бажы укук бузууларынын алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иш-чаралардын алкагында кошумча 26.288.475 сом суммасында бажы төлөмдөр төлөнгөн деп айтылат маалыматта. Белгилүү болгондой, 2021 жылдын 4 айындагы иштин жыйынтыгы боюнча бюджетке кошумча түшүүлөрдүн суммасы 99.286 сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчтөргө салыштырмалуу бузууларды аныктоо 134
4,1% жогорулаган. Эгерде өткөн жылы 427 бузуу фактысы аныкталса, отчеттук мезгилде бул көрсөткүч 1000 фактыны түзгөн. Белгиленгендей, бюджетке кошумча түшүүлөрдүн суммасы 82,1%га же 35,676,705 сомго көбөйгөн. Эгерде 2020 жылдын 4 айында кошумча түшүүлөрдүн суммасы 54,333,582 сом болсо, отчеттук кварталда бул көрсөткүч 99,50,286 сомду түздү. Бишкектин Арча-Бешик конушундагы Газпром балдарга спорт эс алуу комплексинде Азия чемпионаты, дүйнө чемпиондугунун коло медалынын ээси жана Кыргызстандын көп жолку чемпиону Бекболот Рахатбековдун жаркын элесине арналган самбо боюнча эл аралык турнирдин ачылышы болот. Маалыматка караганда, чемпионат 22-23 майда 2003, 2005, 2006, 2008 жылы туулган балдар арасында өтөт. Мелдештер Кыргызстанда самбонун массалык өнүгүүсүн жайылтуу, спорттун чеберчилигин жогорулатуу, КМШ республикаларынын спорт командалары менен достук мамилелерди түзүү максатында өткөрүлөт. Иш-чараны Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын самбо федерациясы жана Бекболот Рахатбековдун спорттук клубу менен биргеликте уюштурууда. Жеңүүчүлөр кубок, медалдар жана баалуу сыйлыктар менен сыйланат. Иш-чаранын ачылышы 22 майда саат 12:00 болот.